Бактар Кешевич, мен сизге сунуш берем да, ушул айыл чарба багытында негизи саясатты бир башка жакка бурсак деп ойлойм да. Сизге комитетте айтып кеттим эле, эмнеге дегенде биз өзүнүн реалдуу абалыбызды түшүнсөк. Биз азыркы күндө жерибиз аз, сандан сапатка өтсөк. Чындыгына биз рынокто көлөмдү чыгара албайбыз. Демек биз сапатка өтсөк, биздин табигатыбыз дагы ошого шарт түзүлгөн. Ошондон органика боюнча буга чейин айтып кеттим эле, органикалык айыл чарбасынын продукциясына азыркы күндө талап аябай көп болуп атат, анын баасы аябай кымбат билесиз. Ошондуктан саясатты бурсаңыздар ошол жака. Бир зам министрдин тегерегинде бир жумуш алып барып, ошону органика боюнча департаменттен дагы зам министрди дайындасаңыз. Анан органикага өтүү негизинен оор нерсе, промежуточный периоду бар, анан баасы дагы башында өзүн актабайт киргизген акчаларына, ошону деген кредиттерди арзандатсаңыздар. Обычный айыл чарбасынан караганда арзан кредит бериңиздер. Бул бир. Экинчиси, лаборатория түзүү боюнча караңыздар. Лаборатория ачуу керек ушу Кыргызстан территориясында в конце концов. Андан сырткары могу кунарсыз жерлер, бир дагы иштетилбеген 610 000 гектар жер бар экен, ошону жалаң органикага берсеңиздер. Мынакей азыркы күндө тамчылатуу боюнча долбоор берип акча бөлүп атасыздар, ошону органика гана буруп берсеңиздер. Ушул саясатты карасаңыздар. Андан сырткары мынакей элибиз фермерлер эч кандай контрольсуз башаламан химикатты колдонуп, биздин жерлерибиз деградация болуп атат. Анан эртең муундарга кандай мурас калтырабыз? Деградацияланган, эгин өспөгөн жерди калтырабызбы? Чындыгында көзөмөлгө алуу оор, ар бир эмеде айыл өкмөттөр жетишпейт. Ошол нерсени бир катуу көзөмөлгө алсаңыз, Кызылкия шаарындагы Ноокат районуна территориясынан караштуу жана жер семгичти чыгаруучу химиялык ошону дагы органика өткөрсөңүздөр. Мына азыркы күндө нано гумат менен 200 гектар жерди 40 000 сом менен чөп өсүрүү боюнча ушундай жаңы технологиялык препарат ойлоп табышты. Жөн эле жүн менен жанакы үлүлдөрдү жок кылуучу технологияны элдер колдонуп башташты клубника өсүрүүдө. Мына ошо өзүнүн эле жер кен байлыктар бар, өзүнүн эле бир препараттар бар. Органикалык эле багытта биз жер семгичтерди колдонсок, зыянкечти жок кылсак деген ушундай нерселер чыгып атат да. Ушул сиздер тараптан бир саясат кетсе деген сунушум бар да. Бир саясатты катуураак көзөмөлгө алып ушул багытта кетеличи, себеби дегенде экспортко азыр талап аябай күчтүү болуп атат. Ушул нерсени эске алсаңыз, ушул боюнча жыйын өткөрсөңүз, биз дагы сунуштар берели, ошол технологияны ойлоп тапкан балдарды, ошол илимий жактарды чогулталы, ошол органикага багыт өтүлүү, аймак ачтыңыздар, бирок жетишсиз, камсыздоо жетишсиз болуп атат. Сиз айткан органикалык лаборатория боюнча. Лаборатория туура айтасыз. Биз азыр ушуну ойлоп атабыз, кандай ушу органика биз жардам беребиз. Эң негизги органикта биз лаборатория сертификат алуу. Сиз туура айттыңыз, лаборатория жок. Ушуну лабораторияны кылыш керекпи, сертификат алуу, анан аны экспортко жөнөтүү. Кийинки кунарсыз жер айтып койдуңуз, туура айтасыз. 614 000 гектар жерибиз бар. Мен өткөндө комитетке деле айттым. Ошол биз даярбыз. Ошо эл келсин. Ошо кунарсыз жерлердин ар бир райондо бизде карталарыбыз бар, кунарсыз жерлер. Ошол жерлерге берелик. АФОКдан бизде акчабыз бар. Ошол тамчылатып, жамырылатып, же көчөттөрүн бергенге да даярбыз. Бирок буну адам алыш керек экен да. Адам дыйкан алыш керек экен да. Ошон үчүн биз мында бүгүнкү күндө бизде 614 000 гектардан бизде азыр болгону 2000 гектар эле алышты. Ачык айткандачы. Ошон үчүн ошол сиз айткандай кунарсыз жерди органика өткөзсөк туура болот, эң жакшы туура болот, сону болот. Ошого биз дагы ошол саясатты биз колдойбуз.